чачка экөөбүз чогуу баштап атсак элестетсеңер, менеджер жок болчу, менеджерге толук канча акча чыкканын билбейт элек. Азыр сиздерге ушул глобальный вопросторуңуздарга жооп бере турган мына биз турабыз. Спонсорларыңыздар бар. Сиздерде болгону ошол ишенимди эле күчөтүңүздөр. Ийгиликке бул биринчи эмне болот? Биринчи максат. Базарга кетип атып деле жөнүнөн эле эртең менен таксиге отуруп кетип калбайбызго. Базарда эмне алып келебиз? Картошка болсо картошка, макарон же тойго барсак себет кылып келебиз. Максат менен кетип атпайбызбы? Ошон үчүн биринчи максатыбызды дайындайбыз. 28.900 берет экенбиз. Да, 28.900 аркасында Райхан ушунча нерселерди айтып мактанды. Значит, 28.900 бердим. Эми мен эмне кылышым керек? 28.900 берип атканда менде эмне максат болду деп максатыбызды тактайбыз. Экинчиси өзүңүзгө болгон ишеним. Мен чачкеге жазгандан кийин мен чачке мага адам жазып бериш керек эле деп жатып алган жокмун го. Турабы? Же чачке төрөп, тем более анда чачке кесип менен төрөгөн. 2 ай келген эмес офиске. 2 ай келсе 2 айдан кийин анан баштайм дебедим го. Менде деген максат бар болчу, жана 3 баланын алдына кетиш, Кыргызстанга барып жашаш, Москвада миграциянын жашоосу можер эмес, можер болгон. Ошон үчүн максат, анан ишеним. Азыр айтып атат го, сиздер иштебей койсоңуздар деле биз дальше иштеп кете беребиз. Ошон үчүн жанагы арабаны чогуу тартканыбыз жакшыбы же жалгыз адам тартканы жакшыбы? Чогуу тартсак жакшы. Поезд деле биринчи куш деп бизнес ушундай. Гүйлөнүп алгандан кийин Айшатам айтты го. 5 адамды жазгандан кийин чөчөдөн кичине башында жем салып турасыңар, кийин ушундай команданы алып келет. Бизнес деле ошондой. Кече мен салонго барсам, момтоп атпайбы? Бир жеңем дейт, мен жазылгыча салонума келип жатып алды 2 неделя дейт. Сен жазылсаң мен болуп кетем. Мен жазылгандан кийин эртесинен кийин дейт, менден даже кабар албай койду деп атпайбы? Ушундай кылбаңыздар. Жаздырдыңыздарбы? Жаздыргандан кийин иш башталат. Жаздыргандын эртеси ал адамдын жоопкерчилигин алып атасызбы? Сизге келип атабы? Сиз 8500 алып атасызбы? Эми ошол адамды 8500 алдыртышыңыз керек. Ишеним. Үчүнчүсү бул Кудайга болгон ишеним. Бизге ырыскыны Кудайым берет. Биз адамдардан издеп алабыз. Ушул жазылса, мага 10 миңдей акча чыкса, мен ушул хотелкаларымды бүтүрүп алат элем деп. Жок, көбүрөөк биринчи Кудайга запрос жөнөтүңүздөр. СМСти Кудайга жазыңыздар. Адамдарга жазаардан мурун биринчи Кудайга жазышыбыз керек. Кудай, мен деле ушул жашоого татыктуумун. Ушул сонун жашоолорду, жашоонун сонун саякаттарын мага деле насип кылчы. Сен мага бересиң го, мен ишенем деп эле чын дилиңиздерден ишеним менен сурасаңыздар, Кудайым берет. Мен ошол 1 жыл мурун жана азыр квантовая психология деп коет го. Анан разбор алып атабыз го. Азыр психологиядан да квантовыйга аябай өтүп кеткенбиз. Ошондо мен чөнтөгүмдө 1 тыйын жок. Өзүм минустамын. Анан жана Lexus'тарга разбор алгам да. Ишенесиздерби? Киртейген үйлөргө разбор алчумун. Тынбай эле өзүмдүн үстүмөн иштей берчүм. Ошол нерседе жашап, дарбазаны ачып кетип атканымы, машинамды включать этип, машинама сумкамды коюп, ушунчалык өзүмө мындай башкача эле элестеткен экем да, азыр эме кылсамчы. Бирок ошол кыялыңдагы, максатыңдагы нерсе болот деген нерсе чын экен. Максатыңыздарды кагаз бетине түшүрүңүздөр. Кагаз бетине түшүргөндө максаттардын 80% аткарылат экен. 2025-ке ким максат жазды? Арабызда барбы максат жазгандар? Молодцы. Биз уже өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп калдык, Мурун жанагындай ийгилик эмне экенин билбейт элек. Азыр толтура сабактар бар. Максаттар аткарылат, сөзсүз аткарылат. Болгону ишеним, максат, Кудайга болгон ишенимиңиздер күчтүү болгон болсо, өзүңүзгө болгон ишеним күчтүү болгон болсо, сиздер да бизге окшоп, мен өзүмдү мигранттан миллионерге айлантып жасаган болсом, сиздер дагы өзүңүздөрдү миллионер кылып жасай аласыздар. Жок дегенде бизнес лейди кыла аласыздар. Бүгүнкү кечебиз эгер жаккан болсо, ар бир спикердин сүйлөгөн сөздөрү сиздердин жүрөгүңүздөрдөн орун алган болсо, мен өзүмдү бактылуу деп эсептей алам. Буйрулса бүгүндөн баштап промоушн кече башталды. Ташпакка минип иштесеңиздер дагы августта биз менен Кытайга барган мүмкүнчүлүк бар. Ар бириңиздер. Мартта буйрулса 8 мартта биз ушундай
марафон успеха деп. Ал марафон успеха уже башкача форматта болот. Марафон успеха өткөрөбүз. Ошол марафондо Кытайды аткарып, жок дегенде 10 личник жазып, жок дегенде менеджер статусун жаап ушул сахнада турууну элестетиңиздер бүгүндөн баштап. И спонсоруңуздардан белек алганды элестетиңиздер. Сиздерде толук 1 ай убакыт бар. Ушул залда буйруса март айында жолугабыз. Куттукталганы аракет кылып сахнага чыккан аракет кылыңыздар. Баарыңыздарга берем разымын. Азыр эле Райхан айтып кетпедиби? Мен Тайгыраевдин келини болом деп. Мен да Тайгыраевдин келини болом. Чындыгында биздин эркектер аябай күчтүү эркектер. Алардын башын аттап, же алардын сөзүн укпай коюп, бир нерсе жасай албайбыз. Сөзсүз түрдө аларга кичине болсо дагы чекесин чыгарып, акырын угузабыз. Анан акырын угузабыз, анда шарт угуза албайбыз. Акырын сыйлап, анан угузуп, анан кийин акырындай моюп, башкача угуп турсаң, болот экен, анда бара берейин деп кылабыз да. Ал сыңарындай Райканда ошо Тайгыраевдин келини, Базар Коргондун кызы, мындай караганда жер жагыбыздан айтканда экөөбүз алсын болот экенбиз. Ошо менин наставнигим, спонсорум Наргиза Маматова, дагы да бир жолу айтып кетейин. Анан бирдекени айтайын деп унутуп калыпмын. Эгер бүгүн кимдир бирөө ушул жерден өзүнө пайдалуу боло алган болсок да, кимдир бирөө чечим чыгарып бүгүн катталгам дегендер болсо араңыздарда, бүгүн катталгандар үчүн спонсорлор тарабынан эң сонун сюрприздер болот, жана белектер бар. Каттала тургандар болсо, мен катталам деп чыксаңыздар болот. Спонсорлор тарабынан даярдалган белектерди алыңыздар. Бундай белек только бүгүн гана, бүгүн катталгандар үчүн. Катталам дегендер болсо, бүгүн катталам деп келгендер болсо, сахнага чыгып койсоңуздар. Келиңиздер. Кол чабуулар менен тосуп алсак, бүгүнкү келген жаңы катталуучуларды. Аябай сүйүндүм. Кече мен Өзгөнгө баргам. Группада мени көрдүңүздөрбү? Өзгөнгө встречага барып, анан Наргиз же менен сүйлөшүп атып, сиздин число сознанияңыз, миссиядагы цифраңыз кайсы деп ушинтип атып эле. 6 деп атпайбы? Анан негизи 6 цифрадагылар бул рожденный лидерлер, анан командаңарга 6 цифрадагылар келген болсо, силер боп кеттиңер деген сөз. Себеби мен өзүм 6мын. Мен гриллингке келгенде Алдашева Кытайда сүйөнгөнүн билем. Ушунча лидерим келип, одна единственный экземпляр Райхан алты экен деп аябай сүйүнүп, мага очкисин подарить эткен. Да, ошон үчүн Наргизжи, чын жүрөгүмдөн куттуктайм эже. Мына гүлдү мен сизге берейин. Да, Наргизжини кече гана тааныдым, бүгүн Өзгөндөн атайын кайра бизге келип атат да катталган. Карасаңыздарчы, бул ушундай бизнес да, сонун бизнес. Саламатсыңарбы? Кутман күн барыңыздарга. Биринчиден мен бул компанияга досум аркылуу келдим. Эң негизгиси өзүм үчүн, өзүмдүн үй бүлөм үчүн средстволорун алып колдонойм дегем. Ошол себепкер болгон. Мен бүгүндөн баштап жазылам деп өзүм аракет кылып атам. Саламатсыздарбы, менин атым Жамал. Мен ошо Жанара эжемдин атынан келдим. Ошо бирликтин буюмдарын алып колдонууга, анан бүгүндөн баштап катталууга чечтим.
Birlikte jönöjölle kebedim. Men kaynısingdim arkalı Feruza Sacetino oturan şöyle şkul arkalı geldim. Nara ver öte jenge жазылың деп hiç işembedim. Biroq baribir ma'qul bo'lib qo'shildim. Neme tovarlarini işletip gördük. Öte ayabay eka sonun tovarlar. Anani özümü baldarman başladım. Çoğun kızım, kichine kızım, kelinim, singlim geografiya qilib yurdim. Biri Krimda, biri Tomskida, biri Ko'lda. Karadaryo'da o'sha qizdim ham qo'shiq chechdim. Al dele eko tovarlar ishletsin, o'zini uy bilosini o'ngdosin, birovdan зависимый bo'lmasin, sonun tovarlar olsin, balдар bilan yaxshi kelajakda yashashsin. Shu lider bo'lsin. Негизи макирчи аябай сонун иштейт. Мындай базарда макирчи келтеген контейнерде күрүш сатат да. Анан сумкасы бар. Келет дагы. Томскийден сиңдеме жасырайхан. Бул несин жөнөтөйүн дейт. Бир күнү башка эле область Көлдөгү сиңдиси менен видео звонокто мени сүйлөштүрүп, ошол жерде жанагы актив кылдырып койду да. Бирок чын жүрөгүнөн эже калып атат. Кыздары бизге окшоп дүйнө кезип саякатташын. Балдарыма деп атат, бирок кийин кайдан өзүм жашаганы дегенди үйрөтөбүз. Ал сабактарды өтөлекпиз да. Саламатсыздарбы? Менин атым Мырзабаева Гүлжамал. Мен Greenleaf продукциясын 3 жылдан бери колдонуп жүрөм. Бүгүн бир тууган жеңем аркылуу ушул жерге келип, мына күбө болуп отурам. Бүгүндөн баштап мен сиздерден алган сабактарым мага аябай чоң таасир этти дейм. Бүгүндөн баштап ушул Greenleaf компаниясына жазылууну туура чечип, буюрса жазылам. Сиздерге Мерим, Султанова Мерим. Майысып болсын, буюрса Саламатсыңарбы, бүгүнкү кеченин катышуучулары. Мен Мама Сыдыкова Бүк Айрынса, менин 1-чи класстан бери окуп бирге чоңойгон досум, классташым Роза Тишебаеванын касына келип отурам. Мен буга чейин деле бул Greenleaf'тин продукциясын колдонуп жүрөм. Продукциясы өтө жагат, баары жакшы, таза, экологически жакшы. Менин балдарым үчүн, неберелерим үчүн колдоном, өзүм үчүн колдоном. Бирок мындан ары мен өзүм жазылып, иштейин деп атам мен. Иштеп, мен дагы ошо бизнес иштейин деп атам. Рахмат барыңыздарга. Assalamu alaikum. Matu şu konferansiyonun katılışları. Singdilerim. Allah razı olsun. Bu kampir niye gelip kaldı deyip kavuşması da olması da gerek. Biro, men, Kudayga şükür, kesimim vrach bolğon. Menin starшы медсестрам болып жүрген сіңдім айтып қалды. Еже, сіз ғана іштей аласыз. Маңа көп корпорациялар сіз бұрасыз, өте емессіз, шешті берің деп. Бірақ маңа мүмкіншілік болған жоқ. Мен осы пенсиядан кейін 10 жыл іштеп бердім медицинаға. Анан, мен азыр сөйлеген сөздеріңерден, Чачке қызым бір айтқан сөзіне, en birinci bir bayılık için oylabay, şu elge efekt buluş için, şu mainisini ben başka çakla aytıldım, bir o şunda mainile aytıldım. O şun için, ben Allah razı olsun kızlar işine ilgili kalın. Öte Allah'dan ümidetilim. Emin ben gelgenim, benim bir ecem var. Okuganda lens cismini ben öte bilimdi. Dahi Şekungo değerler direkt azı sektörge çıkanlık kaldı. Oşul ecemme buru emeklidir, anan oşul parolunu verip, ece men bir neme kılayın deyip жүрөм desem, sebebi men vraçlarım, inilerim. Oşu ece siz uyda oturman, boruk kalasız. Siz işleşiniz gibi deyip, çastını açıp alın deyip. Ağama mümkünçülük olmadı, yani
Bök tartıştı, eğer kızık sanar bir emek kılıp veren. Uşu anan bir gün geldim. Geldim. Şimdi önemli bayağı emeden bayağı çaydı, demelerdi, prodüksiyon adının emelerin yönetiptir. Sebebi bir sebebi zabak da bul. Ben şimdi düşünürüm. Medisina bu da bizge kadar bergen bilim. Medisina da yani kolumuzdan gelsince yardım veririz. Al kaytarıp barış mümkün. Bir sebebi zabak da Tuğran'ım yapsam bizim organizmge gerek bolğan mikro element. En nesin köp vakit gerek anı bastana geçiştin. Bizdikiler anca düşünmeye kalıp sırada zavuttan çıkar verişimiz gerek de ayıktır. Oşun için oşunda düşündükten köp bolğan men ötebinde boynunu kırıyorum. Öte kıynalırsam hazır zaman jakşı, emek jakşı. Menin atamın aytkan sözü var. Medisinanı bilsen kızım, sen kılgan jakşılığыңды adamlar hiç kimge satmadın kızım deyip, meni razıktım. Men oşu prinsipti karmap, hazır men şu kalpilesiga işleyip, neme kılayım dep emes, oşu kıynalgan erlerge, beybeçelerge, dağı davuşumday salımımды kossam, dep şu silerдің kalpilesiga Bana söyleyip gelgen Kuday Allah razı olsun. Köp yaşap, balacıkanlar menen önüm ösüp, balacıkanlardağı şu kanca kıyınçılıklardı görüp şuna yetkildi. Allah yetkildi sizlerdi. Allah yetkildi. Buna evimden azı koyulan duram. Oşun ecemi kattarsam mı? Oşun ecemi yönetmen de ben gözümü kattarsam mı? Yok. Kendinlerin dağı Kuday başının maksat bayım jogor bilimdi. İşlese yarar. Şu baldarımızı üç balanı cesim kalan buğdazı çoğaydı, okuduk çoktu. Kuday başını Kuday'ın çoğunda işte konuştu. Kendinlerin dağı Kuday başını egenin bir olsa alarla ben Allah'ı kattattırıp gözüm önüme yardımcı olabilir. Hoşum ben de işte